Salamдашу бул адамдын ал-абалын сурап амандашу эле эмес. Балким дуа тилек менен ага каалоо айтуу. Ар дайым биринчи ассаламу алейкум деп, анан кийин амандашыңыз. Алла Таала насип кылып бешке киргенде биринчи уккан сөзүңүз ассаламу алейкум. Алла Тааланын силерге тынчтыгы, саламы болсун деген сөздү угасыз. Кыямат күнүндө Алла Тааланын тынчтыгы, саламы бир эле момун мусулмандарга болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадиси бар. Афшус салама байнакум. Араңарда саламды жайылткыла деп айтат. Бул жердеги салам амандашу эмес, балким ассаламу алейкум сөзү. Көңүл буруңуз. Үйгө киргенде, көчөдө баратканда, жумушка келгенде, же жолдо таксиге, автобуска чыкканда эмне деп киресиз, эмне деп чыгасыз? Эгер сиз ассаламу алейкум деп кирсеңиз, ассаламу алейкум деп чыксаңыз, анда билиң, сизге 10 сооп жазылып жатат. Эмнеге? Салам бергениңиз үчүн. Дагы сизге сооптор жазылып жатат. Эмнеге? Саламды жайылтканыңыз үчүн. Сиз ойлонбоң, үйгө кирсем эч ким жок деп. Же жумушка келгенде, же жолдо баратканда, же автобуска чыкканда салам берсем эч ким укпайт, эч ким алек албайт деп ойлобоң. Эгер сиздин саламыңызга эч ким алек албаса, эч ким укпаса, Алла Тааланын нурдан жараткан периштелери угуп алек алып жатат. Салам бул нафсини сындырат, кичипейилдүү кечиримдүүлүккө тарбиялайт, ырайымдуу мээримдүүлүккө тарбиялайт, карым катнашты бекемдейт. Үй бүлөдөгү саламдашуу ата-эненин урматын ордуна коет, бир туугандарды бири-бирине мээримдүү кылат жана үй бүлөнүн сый урматын калыбына келтирет. Коомчулуктагы саламдашуу ынтымактыкты, биримдикти бекемдейт. Адепсиздиктин, бузукулуктун, кылмышкерликтин алдын алат. Эң негизгиси, сиз саламды жайылтып, сүннөттү аткарып, башкаларга үлгү болуп жатасыз. Саламды жайылтыңыз. Үйдө, көчөдө, базарда, мечитте, мектепте, университетте, автобуста, бардык жерде саламды жайылтыңыз. Эринбеңиз, уялбаңыз, саламды жайылтыңыз. Сүннөттү аткарып сооп алып жатасыз. Саламды жайылтыңыз, башкаларга үлгү болосуз.